Куденова Анархан Баиевна, Каракулча районундағы Алайкы айыл аймағына қарашлы Көгалт айылдық маданият үйінің директоры. Маданият кызматкерлеринин күнүнө карата уюштурулган иш-чарада сыйлык алгандардын арасында Каракулча районунун Алыскы Алайкы айыл өкмөтүнүн Көгалт айылынын маданият үйүнүн башчысы Анархан Куденова да бар. Анархан айым бул тармакта 12 жылдан бери эмгектенет. Тоол аймакта талыкпай эмгектенип, элет жериндеги жаштардын мекенге, дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырууга, жаңы табылгалар менен улуттук маданияттын өнүгүшүнө салым кошуп келет. Жасаган эмгеги бааланып, бүгүн сыйлык алып жаткандыгына кубанып турат. Түйшүктүү Алыскы районуна караганда кандай десем эмгектенип, иште өтө талап кылынат. Талыкпастан эмгектенип ушул ишти аркылап келдим. Эми ошо сиздер областтык немеге жеткениме ушунчалык сыймыктанып отурам. Иштин үзүрүн көрөт деген ушул. Рахмат айтам ушул маданият бөлүмүнө баштаган ушул биздин координаторубузга чоң рахмат айтып кетемин. Эми мурун майнеси кыйла аз эле. Эми анын атын чектеп айта албайбыз, бирок Кудайга шүгүр азыр аябай сыймыктанам. Стаж кошулганда Кудайга шүгүр азыр маданият кызматкеринин ушу маанилерин көтөрүп койду. Быйыл Ош облусундагы маданият кызматкерлери мамлекеттик иш-чараларда алдыңкы орундарды ээлеп, президенттин сыйлыгына да татыктуу болушкан. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына жана Байтик Баатырдын 200 жылдыгына карата уюштурулган конкурстук иш-чарада алдыңкы орунду ээлеген кызматкерлерге атайын сыйлыктар да тапшырылды. Биз бул сыйлыкты август айында 31-inde эгемендүүлүккө карата Байтик Баатырдын 200 жылдыгына барып, ошол жерден 3-чү орунга ээ болуп, улуттук салттуу ырлар боюнча ошол 3-чү байгеге ээ болдук. Жакшы, эмгегибиз жерде калган жок деп эсептейм. Ош облусунда 4000 чукул маданият кызматкерлери үзүлүү эмгектенип, маданият тармагын өнүктүрүүгө зор салымын кошуп келүүдө. Бул жылы өзгөчө театр тармагына көңүл бурулуп, жаңыча багытта иштер башталган. Айыл жергесиндеги маданият үйлөрүнүн материалдык техникалык базаларын чыңдоо боюнча алгылыктуу иштер алып барылган. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен быйылкы жылы маданият кызматкерлеринин эмгек акылары 80–100%га чейин көтөрүлгөн. Маданият коомдук жүрүм турумдун эреже тартиптердин системасы, ыймандуулук жана интеллектуалдык байлыктын, элибиздин дүйнө таанымын казынасы, турмуштун күзгүсү болгон көркөм өнөр жана маданият ишмерлери коомдо улуттун сыймыгы болуп келген. Алар кайсы гана доор болбосун, саясий идеологиялык абалга көз каранды болбой, ачык айкын ой пикирлерин айтышып, таамай сүйлөп, улуттук сапатыбызды адеп ахлактуулукту көрсөтүп келишкен. Маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара концерттик программа менен коштолду. Бул тармакта иштеген кызматкерлер башка ишкана мекемелердин сыйлык грамоталары менен сыйланды. Исак Туратбеков, Абдумалик Базарбаев, Ош ТВ.